Саламатсыздарбы урматтуу Москва шаарында эмгектенип келе жаткан ата-энелер. Папыр Мадаминов устат агайыбыз негиздеген энелер мектеби Москва мигрант энелери үчүн өз сабагын тартуулайт. Анда эмесе агайыбыздын автордук ата-энелер сиздер үчүн китебинин кезектеги темасы үй бүлө тарбиясында балдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүн эске алуу жөнүндө болмокчу. Ата-энелер балдарын дени таза, билимге интизар, адамгерчиликтүү инсан кылып өстүрүүсү үчүн алар жаш курактык өзгөчөлүктөрүн психологиялык, физиологиялык өсүү, закон ченемдүүлүктөрүн билүүсү, аны тарбия процессинде эске алып пайдалануусу өтө зарыл. Ар бир ата-эне чындыгында өз балдары үчүн биринчи жана түбөлүктүү тарбиячы, педагог болуп саналат. Баланы окутуудан мурун аны ар тараптуу билүү, үйрөнүү керек деп улуу педагог Ушинский айтып кеткен. Албетте, айрымдар аны мектепте мугалимдер билүүсү зарыл деп айтышы мүмкүн. Бул да туура. Бирок окуучу билим тарбияны мектептен эле албайт да. Мектепте бир күндө 5-6 саат болот. Калган 18-19 саатын үй бүлөсүндө өткөрөт. Бала үй бүлөдөн жада калса көчөдөн да тарбиялык таасир алат. Ошол себептүү урматтуу ата-энелер, сиздер балдарыңыздын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү, туура тарбиялоо үчүн буларды пайдаланууңуз зарыл деп ойлоймун. Албетте, булар жөнүндө илимий педагогикалык китептер көп жазылган. Бирок мен бул китепчеде ата-энелерге, айрыкча айылдык ата-энелерге кыскача жалпыланган маалыматтарды айтып өтмөкчүмүн. Кызыккан ата-энелер атайын илимий адабияттардан тереңдетип үйрөнүп алышса да эң жакшы болот. Бул жөнүндө жазуумдун дагы бир себеби, эгер мен жазгандар алынып, балдарды тарбиялоодо үй бүлөдөн мектепке чейин башталса, бала мектепте эң жакшы окуп, мыкты инсан болуп өсүп чыгаарын тажрыйба көрсөтүүдө. Бүгүнкү сабагыбыз атайын Москва энелер мектеби үчүн даярдалды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.